Толугу менен айтканда биздин сборубуз 45 күнгө уланат. Августтун 14-ндө, 15-ндө Кудай мүйүрсө жолго чыгабыз Астана шаарына. Максатыбыз ошол. Дүйнөлүк чемпионатты утуп келели деп максат кылып атабыз. Бүгүн 28 күн болот. 5-ден бери келгенбиз. 5-ден баштап аттардын дайындыгы башталды. Буга чейин аттардын баары 9 майдан кийин эз алууда туруп калган. Ар бир команда үстөрүндө. Семизирээк болгонуна караштуу 15 күндөй аттардын тренировкасы болду. Бастыруу дейм. Бастырып жүрдүк күнүнө. А менен чогуу балдардын ошо тренировкасы болуп атат. Күнүнө эртең менен кизин балдардагы, аттардагы тренировкада. Күн тартиби эртең менен балдардыкы 6-да тургузулат. Зарядка бир 45 мүнөт, 1 саатка жакын. Андан кийин 8-де келип завтрак кылышат, табактанат. 11-де аттарды бастырышат. Ат менен тренировка. Кечки саат 6-да балдар өстөрүн машыгат. Көкбөрүнүн тартиби боюнча Норус менен 9 майды кайсы команда утса, ошол командадан көбүрөөк основной составты ошол командадан болот да. Талас командадан ынтымак. Мурда талас болуп жүрчү экен, азыр ынтымак команда болуп. Ынтымак командасынан 6 бала. 6 бала алынды биздики менен. Достук командасынан 3 бала. Биримдик аюудан 3 бала. Бир баланы да запасной кылганбыз, ошо менен 13 бала, 2 тренер. Мен видео болгондо айылдан мал салып, ат менен ийүүдө, ат менен айылда улактар болуп жатат, улактар төлөп жүрөбүз, ата видео мындай да кылбайбыз. Бияка тренировка келгенде обязательно бир ай ишинен тренировка кылабыз. Ошол кечкисин ушактан бери жүгүрүп келебиз, дене баш жибигенче. Бери келген тердеп жакшы болуп калабыз, бери келген ушул 1 мүнөткө тынбай токтоп. Балдардын баары темирлетип өтүп жүрүп калат. Ар бир балага күч керек да бул да. Райынан чыкканга обязательно бул керек деп ойлойбуз. Аттар минген келгенде биринчи аттардын баарын таптаза кылып тазалайбыз. Биринчи эметип таза кылып туруп. Анан эт окуйбуз. Анан куркамып чыгабыз аттарды. Аттарды жакшы караш керек. Тазалап сүрдүп мына ат. Анан атты минтип келгенден кийин эшикке орнотобуз бир сыйра. Терлерин ургатабыз. Кайра алып келип байлайбыз атты. Кайра тазалайбыз таптаза кылып терлери ургагандан кийин. Ошо атка канча көңүл бурсаң өзүң бар. Ат адамдын канаты дейт. Атты канча жакшылап карасаң, ошо ат адамдын өзүнө эме кылат. Бирам алып калса энди тазалап, эметип букол сайып, акшамында бүү бардемкелерди эметип, кандай тиран балык ошого карата карайсыз да аттар. Аттарга балдардыкынан дагы көп витамин керек негизинде. 3 эсе, 4 эсе жанагы лошадиный доза деп коет эмес болчу. Ошондой көп дозадагы витаминдер керек. Толугу менен эреже өзгөрдү, казак туугандардыкы. Бирок бардыгына макул болуп баратабыз. Бардыгына макул болуп баратабыз. Биз капа боло турган жерлер көп. Алардын баарын айтып кереги жок, бирок барып келебиз, барып буйруганын көргөн келебиз.
эми өмүр бою теке тартып келгенбиз ата бабабыздан келип. Анан резина тартып алган бир кызыктуу болот экен негизи өзү элечи. Балдарга дагы бир кыйла көмбөстүк болуп атат. Муляшты айрылып калды, алып келген муляшыбыз 50 000 сомго сатып келгенбиз Астана шаарынан. Бүгүнкү биринчи тренировкабыз муляш менен. Өзүңөр көргүлө. 20 мүнөт ойногондо мына жерин да көрсөтөм. айрылган муляшты көрсөттүлөр болду. 50 000 сомго сатып алган муляш. Бул канча жумшар? Бул жумшарбайт уже всё. Канча тренировка болсо да жумшарбайт. А тиги мен монткене курсага кирип атканда. Такынга мына жерден басканда мына жер кирип аткан. Могу жерде софтор бар болчу. Көчмөндөр оюнда бизде да муляш менен болот дегенде эми элдин баары карылышы болуп, өзүңөр деле көргөн чыгарсыңар, ипподромдо муляшыбызды элдер айырып кеткен. Трибунада отурган элдер түшүп муляшты айырып, биздин ата бабабыз кайчан ушундай нерсе менен чапты эле. Чистый серке менен, теке менен тарткыла деп туруп айырып тургузуп берген. Биздики менен айырмаланганы биздики мурда тайгазанга чабышчу. Алар болсо азыр тайгазанды жок кылып, анын ордуна жерге курук кылышып, тайгазандын ордуна мындай тегерек кылып резина төшөп коюптур. Диаметры 3 метр дейт эми ошолго таштамай болот. А правила болсо биздин правилага окшош, ошодон кээ бир жерлеринен өзгөртүү кылып коюптур. Неме боюнча айырмасы биздикинде 2 мүнөттүк штраф болсо, алардыкы 5 мүнөттүк. Мен муляш менен ойногондун бул сал катуураак экен. Тиги Астанада жазалган жумшагыраак болот. Жумшагыраак улак менен теке менен чапкандын айырмасы экөөнүн аябай эле көп. Теке кичине жумшагыраак, балдардын бутуна травма болбойт, аттарга травма болбойт. Жумшагыраак келип, атта балдарга да буттарына жумшак болот. Ошон үчүн улак жакшы. Муляш бул бирке жакшы жазалбай калып, катуураак экен, балдардын бутуна травма да болуп калышы мүмкүн. Если мындай муляш болсо, травма болуп калышы мүмкүн да балдарга. Артбек биздин ынтымак талас командасы түзүлгөндөн бери ойнойт. Бизге чейин дагы илгертен бери ойноп келген бала бул. Талас областында Артбек дезе. Любой кичинекей балага чейин тааныйт го дейм. Кыргыздын чынында чыган улакчы жигиттеринин бири. Биздин командабыздын алдыга сүйрөгөн. Бүгүн эртең буюрса команданын капитаны болоюн деп турган жигит. Мен өзүм Талас областында төрөлгөм, Кара-Бара Бакайыр айылында. Тогу мал салда көбүрөөк кичинекей мал жайып, мал карап, чоң аталар менен малга жардам берип жүрүп. Ошонун артынан атка кызыгуу болуп, атым калып эле улакка кызыгып кеттим окшойт. Үйдөгүлөр башында кичинекей менен эле ушу Бакайыр айылды өзүп, өзүмдүн досум бар болчу, чогуу кичинекейсен чогуу өзүп, экөөбүз чогуу улак тартышып, биздин соседибизде бир Айдаркул деген бир байкебиз бар эле. Ошол бизди жетелеп, аябай эле улак алып барып, чоң киргизип бирке жардам берип бизди үйрөткөн. Аллага шүгүр үйрөндүк. Жакшы. Чоң деңгээлге чейин чаптык. Кичинекей менен бизде айылда Барпиев Нурлан деген болгон. Ошого бирке ошол чапкан аябай кызыкчумун. Шапкеде ушундай каска болчу. Атайын кызы ушундай улакчыл ойун деп ниет кылган. Мунун ичи хоккейисттердики. Анан сыртынан шапка каптап кичинекей менен чапкан. Тиги тебетейлерге караганда бунун каучук ударга да адамдын башына травмага өтө көбүрөөк жакшы да. Травмадан көп сактайт.
урунганда аттын башы тиет, баштар айрылып кетет. Ошон үчүн баш айрылганча биринчи каска айрылат, анан башка жеткенче Кудай сактап калат го дейм. Демек, Казакстанда да ушул шапка менен эмеспи, Эми бизде командада чогуу тебетей форма тиктирип атат. Анан мен суранып атам, өзүм бирке көнүп калгам. Асылбек Өзбеков айткандай кичине дубалаткан деп коет, андай деле жок. Болгондо башыма кичине көнүп алгам. Биягынан бирке кененирээк угулган аттардыкы мындай сезимдер жакшы билинет да. Мен ошон үчүн жакшы көрөм. Ат оюндарында ар бир күн өтө маанилүү күн болуп эсептелет. Эмнеге дегенде бул аттардын витаминдерин бериш керек, убактысында бар жок рациондорун берип, бардыгын убактысы менен малы менен карабай турган болсо, ошолор берилбей турган болсо, сөзсүз түрдө ал биздин эртеңки боло турган бир жетишкендиктерибизге кичине кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз ошол нерселерди, кемчилдиктерди тез арада жоюп, ушул биздин жигиттер жана биздин бара турган, алып бара турган ошо аттар бар жогу маалында бардык ошол кандай керектүү муктаж нерселер болгон болсо, ошолорду азыр сүйлөшүп, Кудай буюрса, бар жогун тез арада чечкенге бардык мүмкүнчүлүктөрдү, аракеттерибизди кылабыз. Аттарга кароо азыр борун болуп аткандай жакшы болуп атат. Убагында уколу, дарысы, ар бир аттын өзүнө байланыштуу уколу болот, дарысы болот, кичине травмалар болот. Ошолор кезинде убагында дарылап, баарын карап атабыз көзөмөл жакшы. Анан мына тренировкадан кийин ар бир атка сөзсүз укол салыш керек. Ар бир аттын состояниясына жараша. Ошого жараша укол салып атабыз, травмалар болсо убагында жардам көрсөтүп атабыз аттарга. Ошо бир-экөө травма алып калып, восстановление кылып атам. Бирөөсүн операция кылып турдум. Териси айрылып кеткен экен, терисин кезип операция кылдым. Медикаменттер кичине азыраак болуп атат. Өтө керектүү медикаменттер жетишпей калат. Бир күндө 2 жолу перевязка кылыш керек. Жууп, тазалап, перевязка кылып туруш керек. Турбаса күнүсү заражение болуп кетиши мүмкүн. Настрой жакшы. Жогулганыбызга 1 айдан өтүп калды. Даярдык Кудайга шүгүр болот, өзүңөр көрүп атасыңар. Жакшы. Настрой жакшы, Кудай буйруганын көрөбүз. Мына эрке тору. Эрке. Саяпкер Жылдызбек. Даярдык аябай эле буйрса Кудай кааласа жакшы. Өкмөт жактан, бүт жактан бирке спонсор бирге жардам берип, акчалай жагынан аттардын, жемдердин ошо кичине жардамдарын беришип, ошо даярдык жакшы. 1 ай болду. 1 айдан бери көлдө даярданып атабыз. Бүгүн тренировка кылып, ошо казактардын миляш деп чабат деп ушундай чыгарган экен. Ошо атайыбыздын Бегалиев президент Талас Бегалиев барып, ошо миляшын сатып алып келип, биздин балдар көнзүн, кармап чапканын, ошо балдардын аракети кылып эле жүрөбүз, баары эле чоңдорубуз да баары. Көкбөрү федерациясына мамлекеттен каржыланып, мамлекеттен сөзсүз түрдө бөлүнөт. Ошол бөлүнгөн каражат менен биздин балдарыбыз, спортсмендер ошол Астанага барышат. Б подгруппа болду да. Биз А подгруппа болуп калдык дагы. А подгруппада биз менен биригип 6 мамлекет ойнойбуз. Бул значит Америка, Өзбекстан, Тажикстан, Турция, Монголия и Кыргызстан болуп ойнойт. Анан эми булардын даярдыктары боюнча дей турган болсо, балдардын ою, каалоосу, желаниялары аябай күчтүү, амбиция чоң, Кудай буйруса дүйнөлүк чемпионатта 1-чи орунду алып келебиз деген жакшы жигиттерибизде мындай ойлору, мындай желаниялары бар да.